Мен жөн эле катардагы мугалим болгум келбейт. Мугалимдерге дагы методикалык жардам көрсөтүп, ошол эле убактарда алардан да мен өзүм методикалык жардам алып иш алып барам. Өзүнө талапты каты койгон Гүлнара Жамангулова Борбордогу номер 67 мектеп гимназиясында биология сабагынан берет. Мугалимдик кесипти аркалоо менен бала окутуудан рахат алганына быйыл 23 жылдын жүзү болду. Анын педагогдорго берген баасы да өзгөчө. Ошо баланын тилин таап, ошолор менен сүйлөшүп, ата-энелер менен тандемге келип, алардын дагы 40 ата-эне, 40тан даже 80 ата-эне да. Анан алар дагы түрлүү болуп чыгат. Ошонун да тилин таап иштеген бул мугалимдер бүгүнкү күндө коомдун бир эр жүрөктөр, баатырлары деп койсо болот да. Чейрек кылымга тете билимин балдарга арнаган педагог бул аралыкта кесибинин түмөн түйшүүнө түтүп, тыным билбей эмгектенди. Анын айтымында мугалим бир эле күн окубай калса, ал коомдон артта калат. Керек болсо ушул мугалим өзүнүн оюн да айтып атканда онтолобой, дебей, же жанагындай бир паразит сөздөрдү колдонбой, так айта турган сөзүн даана билдирип, жана ошого жараша бала дагы ошону үйрөнүп, өз оюн так даана айтканга үйрөнөт да. Бул биринчи кезекте. Демек мугалимдин теориялык билими, методикасы, дүйнө таанымы өрчүш керек. Жана мугалим дайыма издениш керек. Тынымсыз, ушунча эмгекчил болуш керек. Чынында эле эмгекчилдик жагынан Гүлнара Жамангулова алдына ат салдырбаган кесипкөй педагогдордун катарын толуктайт. Ал мектепте, жогорку окуу жайларында балдарга билим берүү менен бирге илим изилдеп, окуучуларга биология боюнча окуу китептерин даярдаган авторлордун бири да болду. Бул 67-нчи мектепте иштейм, Билим Бишкек KG мектеп комплекси багы менчик мектепте иштейм, жана Кыргыз билим берүү министрлигиндеги түрдүү долбоорлордо иштейм, иш алып барам. Сабак өтүп эле анан кетип үйгө барып жатып кайра туруп келген эмес. Мен параллелдүү түрдө ушул мугалимдерге дагы ушу региондорго кыдырып семинарларды өтүп, тренингтерди өтүп, мугалимдерге дагы багы методикалык жардам көрсөтүп, ошол эле убактарда алардан да мен өзүм методикалык жардам алып. Номер 67 мектеп гимназиясында бүгүнкү күндө 144 мугалим эмгектенет. Окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргөн 80 класстагы 3250 окуучуга билим берген педагогдордун арасында район, шаар деле эмес, республикада орду бар. Алдыңкы мугалимдер бар. Алардын бири Гүлнара Жамангулова. Билим берүүдөгү бардык максаттарыбызды ушулардын жардамы менен ишке ашырып келебиз. Мына Жамангулова Гүлнара Үсөнбековна мына ушундай алдыңкы мугалимдерибиздин бири. Түрдүү семинарларды, тренингтерди өтүп келген бүгүнкү күндүн заманбап педагогдорунун бири. Айда микро түкчөлөрдөн турат да, мына момундай болупчу. Бардык аянтын кошо турган болсок, бир эле кишинин ичегисинде 500 метр квадратка чейин жетет ичегинин аянты. То есть ошончо бет сорулат деген сөз да. 9-8 класстарда мага биология анча жакчу эмес, бирок эже келгенден кийин кызыгып, түшүнүп баштадым да. Буга чейин биз биологиядан өтө деле кызыкпай чыкты, мындайча айтканда. Андан кийин ошо 10-класста уже 2 жыл берип атты бизге Гүлнара эже. Биологияны сүйүп калышы мүмкүнсүң да, мындайча айтканда. Мугалим деле чоң мындай салымды кошот да, мындайча айтканда. Гүлнара Жамангулова биологиянын жашоодогу өзгөчөлүгүн, илимдеги ордун балдарга ийине жеткире окутту. Ал окуучулар менен ата-энелеринин жактырган мугалими, ал эми мектеп жамаатында сыйга арзыган кесиптеши болду. Жаңы технологияны колдонуп, сабакта жанагы интерактивдүү доскалар менен иштөө дегенди биз чындыгында Гүлнарадан үйрөндүк. Өз кесибин Гүлнарадай мыкты билген бүгүнкү күндө жаштардан аз. Мына ушундай ары кызыктуу, ары жооптуу мугалим деген ардактуу кесипти аркалаган Гүлнара Жамангуловадай педагогдордун эмгегинен келечекте элине кызмат кылчу жаштар билим алат. Калия Карыбекова, Асмат Дөөлүсбеков, Таңкы коңгуроо программасына.